Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін число 9 июнь 2025 жыл. Ноғат шары Қырғызата айыл өкмөтү көтөрмө айылына туғандар. Мен буга чейин жанагы уйларды чыгарып аткан элем. Жана турпок кызыр уйлар баккан пайдасы кандай болот анан. Бул видеобузда буюрса бирден лайкты басып, комментарий калтырып, достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкеди каналга тугандар сөзсүз катталыңыздар. Бул видео буюрса козу кочкорлор болот. Бир аз болсо дагы элге чыгарайлы деп козу кочкор бакса кандай болот? Комментарийге жазыңыздар. Көп жылдан бери багып жүргөн агалар, достор, ийнелер. Погода сон болуп турат тугандар. Жамгыр жайын деп. Козу кочкорлор канча айда жетилет? Мен бирок кой баккан эмесмин. Ошого билгендер комментарийге жазыңыздар. Койдунан кочкордун баккан жакшыбы же солук койлорду баккан пайдасы көбүрөөк болобу? Мисалы мына бул кочкор, бул солук кой мына бул. Мына өткөндө 10 миңден алынган, 20 миңге. Мына бул солук кой. Келгенде булардын кыйла эле арык эле. Булар эми кочкор азыр эми. Ошого буларды канча ай багасың, мисалы. Анан пайдасы кандай болот? Кой баккандар айтыңыздар. Бул эми жөн гана бул. Мындай эле үйдө отуруп эле 5-6 кочкорду кармап алып, жериги бакканча эле бул. Мына ушуларды билгендер айтыңыздар. Кочкорду канча ай багат? Ал эми солук койду канча ай багат? Бул эми просто элдерге ушул бир аз болсо дагы башка мисалы билбегендер дагы билсе жакшы болот деген жакшы эле ойдо. Бирок мен өзүм баккан эмесмин негизи. Мисалы булар азыр бир 20 күн мурда мына өлө экөөбү 10 миңден алынган, 20 миңге. Ошондо кандай болот? Канча ай багат? Бул койлор аз меники эмес негизи. Соседимдики. Az багып жүргөн келе эшикте ошого зериккенче бир видео чыгарып коеюн деп, бир кимде болсо дагы пайдасы тийип калса жакшы болот. Лайктан басып, комментарий калтырып коюңуздар. Анан уйлар боюнча мен жеке оюм кичинекей турпокторду баккан жакшы экен пайдасы. Чоңдор менен пайдасы бирдей эле, просто мисалы чоңду 90 миңге алсаң эгер, кичинекей турпоктон бир экөөнү алат кезин ошо 90 миң пулуначы. Мен ошол жагынан эсептеп, ошол жагы пайдасы көбүрөөк экен деп койдум. Анда эми ар ким өзүнүн билгенин кылат негизи. Комментарий жазган достор, үйнелер, тугандар өтө чоң рахмат. Алла разы болсун. Бардык комментарийлер өтө жакшы комментарийлер жазыптыр, каалоо тилектер жазыптыр. Бардыгыңдарга ошондой бакканга насип кылсын. Бир экөө, бир 10 чактысы мага WhatsApp'тан жазды, чалды. Ушундай баштайын дедим эле деп. Анан мына кочкорлор менен мына солук койлор дагы жакшы иштешет эми. Эртең буюрса бир айдан кийин козу сезон башталат, жайлоодон келет кочкорлор. Ошондо алса 10 миңден бир 10-15ти алып туруп баксаң, бул 3 ай кармайбы же 4 ай кармайбы, 2 ай кармайбы билгендер комментарийге жазыңыздар. Мына ушинтип буюрса видеобузду жыйынтыктайбыз. Сунуш бериңиздер, кандай пайда калат негизи.